саламатсыздарбы достор, мен катталуучуларым. Мынакей биз көп жол жүрүп отуруп ушу Алайкы өрөөндөгү Көңдүк айылынын так үстүндө турган көлдөргө келдик. Бул көлдөрдүн аты 3 көл бар экен. Кичинекей көл, анан ортосунда дагы бир кичирээк көл. Кичирээк көлү ушул. Кичирээк көлү деген ушул. Элестеткиле. Анан чоң көлү мындан 3-4 эсе чоң көлү, андан дагы өйдө болот экен. Туугандар, бул көлдүн аты Кулун Ата көлү. Ушу Көңдүк айылынын, Алайкы өрөөнүн Көңдүк айылынын өйдөгө кете беришти да. Кантип жетиш керек? Бишкектен эми бизде азыр тоо сүйүүчүлөр абдан көп да. Локацияны болсо Каракулжа бул району, Каракулжа районго, райцентрга келсеңиздер, ошол райондун борборунан анан бул жерге УАЗдар, Нивалар абдан көп жүрөт. Кичине жолу, бирок башка машиналар деле келе берет. Өзүңүздөрдүн кроссовер болсо деле, кроссовер оңой эле келет. Жеңил машина аз-маз кыйналып калат, бирок жеңил машина менен деле келе беришет экен. Ал эми чоңураак жиптер болсо, албетте бардыгы бул Көңдүк айылга келип туруп токтойт. Ошол жерде дагы коңшу айылдар бар, бирок эң жакыны бул Көңдүк айыл экен. Көңдүк айылынан жөө бул жерге мындан ары Кулун Ата эң чоң көлүнө, 3-чү көлүнө жетип барганы биз санап көрдүк. Эми орто эсеп менен 21 чакырым экен, орто эсеп менен. Мында демек, мында кичине азыраак, бул бир 20га жакындап калган, 17, 16 ушундай чакырым экен. Жөө басып же аттар менен келсеңиздер болот. Аттарды ошо эки Көңдүк айылынын балдарынан алсаңыздар болот. Жакын азыркы учурда бул жерде конок үйлөрү жок экен, бирок боз үй тигип, же болсо ошо эки Көңдүк айылда абдан меймандос эл келет экен. Ошол экелер өзлөрү үйүнө силерди жайгаштырып, же боз үй тигип бер десеңиздер, мен шилтемеде телефондорду койдум, ушул жердеги активдүү балдар. Ошол экелерге байланышып, боз үй тигип бер десеңиздер, сиздерге боз үй тигип берет, сиздерди күтүп алышат. Каракулжанын борборунан десеңиздер, Каракулжанын борборунан күтүп алат. Жок, өзүбүз бул жерге чейин келебиз десеңиздер, геолокацияны дагы шилтемеге киргизип койдум. Өзүңүздөр ушу Көңдүккө чейин келсеңиздер болот. Ошол балдар сиздерди тосуп алып, ал жерден ат минчиңер, ат минип трекинг жөө жүрөм дегендер, мага окшоп, бул жерде группа балдар окшоп, жөө жүрүп барып келсеңиздер болот. Палатка алып келсеңиздер болот. Эми бул жерде кичинекей, ушу жерде корукту кайтарган эгерлердин эле бир кичинекей үйчөсү бар экен. Ал жерге 4 эле киши батат. Ошондуктан мен сиздерге кеңеш бергеним палатка алганыңар эле оң. Палатка алып жатып кетсеңиздер, абдан керемет кооздук. Эми керемет кооздук. Албетте бул жерде тоор салганга уруксат бербейт, бирок укурук салганга уруксат берсе керек. Асман балыгы кыжылдайт, аквариумдай. Суунун тунугу, көркөмдүгү укмуш. Анан жанагы мен мурда балыктарга тияка чыгып, бияка чыгып, эми бул алыс да, 700 километр, 700 чакырым тиги жерге чейин келип, андан ары бул жерге 5-6 саатта басып келет экенсиң, эми орто эсеп менен. 5-6 саатта басып келгениң албетте алыс. Анан ушул жерден отуруп тамагыңарды өзүңүздөр жейсиздер, продуктуңарды ошол жерден азык-түлүктүн баарын алып келесиздер. Анан эми окурук менен балык кармасаңыздар, жомоктогудай да ушунча көп балык тим эле кайнайт да. Андан тышкары керемет. Эми элигин да көрсөңүздөр болот экен. Андан ары эгерде күчүңөр болуп, мен андан ары басам десеңиздер, ошол жерде дүрбү менен барып, ал жактан аюусын да көрсөңүздөр болот экен, коёндор жайнайт. Эми бул болсо мындай жапайы, эл келбеген, эл баспаган, туристтик дагы жол эмес, аз адам келген жер болгондуктан жапайы сулуулук жер экен да. Келиңиздер. Мен бир эле нерсесин айтайын, мисалы тилекке каршы, эми бул баары бир экономика болгондон кийин мен деле муну туура көрөм. Нарын өрөөнүндө көпчүлүк жерде, мен мына былтыр 2 жыл бою нарынды тегеренип чыктым. Нарын өрөөнүндө көпчүлүк жерде кымызды баары эле сатып калышкан, бекер кымыз берген жер мындай чандай эле да. А бул жерде болсо багы мурунку нукура элдин салт санасы сакталып калган экен. Бул жерде кымыз таптакыр сатпайт экен. Тиги Каракулжадан бери келатканда жолдон баштап кымыз берип келет. Могул жакка барып келсең, керек болсо аюусу чыга калып кымыз беришти экен да. Кымыз ушунчалык көп, ушунчалык даамдуу экен. Абдан эл мындай меймандос, аябай мурунку нукура кыргыз элдин байлыктары калып калган экен да. Мынакей туугандар, дагы бир локация. Түштүк жакта, ушу Алайкы өрөөндө Каракулжа районунун ошол жагынан баштап келгенде Көңдүк айылынын өйдө жагында ушундай керемет көл бар экен. Укмуштай керемет. Эми
мунун кооздугун албетте баягы көлдөрдү салыштыруу мүмкүн эмес, бирок мисалы көбүңүздөр Сары Шелекке барып аябай суктанып келип атпайсыздарбы? Ал туристтик зонада, ал жакка толтура туристтер келет. Бул жер бир көлү анысынан ашат, экинчисинен ашат, үчүнчүсүнөн ашат, абдан кооз экен. Сөзсүз түрдө келиңиздер, эч өкүнбөйсүздөр. Анан эң негизгиси адамдыкы көңүл да, бул жерде эки чоң көңүл бар экен. Бул ушуеки табияттан силер аябай жакшы көңүл аласыңар, анан элдин пейилинен абдан көңүл аласыңар да. Баягы биз китепте окуган, Сынган кылычта, Каныбекте окуп калган, китепте окуп калган жана нукура кыргыз, карапайым кыргыздар бар го, ошол эрекелердин баалуулуктары ушул жерде сакталып калган экен. Мен ошол эрекеге барып өзүм күбө болуп келдим. Туугандар, келгиле, сөзсүз түрдө келип кеткиле, ушул шилтеме менен, ушул телефондор менен байланышып келип кетсеңиздер болот. Кышында албетте бул жак жабыл кыйын болот, себептен каар бияка очо-очо жайт экен, бирок ушул жай мезгилдеринде эрте күзгө чейин келип кетсеңиздер болот. Кыргызстан керемет жер.